Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Айдаркен Кадамжай унаа жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кадамжай Айдаркен Чечме автожолу Ош Баткен Исфана унаа жолунун 127-179 чакырымында жайгашкан. Жолдун жалпы узундугу 54 чакырым, анын 48 чакырымы асфальт бетон менен төшөлгөн. Азыркы учурда иш 90%га бүттү. Мамлекет башчысына жол мындан 50 жыл мурун курулуп, ушул убакыт аралыгында жараксыз абалга келгени тууралуу маалымат берилди. Буга чейин чуңкурларды оңдоо иштери гана жүрүп келген. Үстүздөгү жылдын июль айында оңдоо иштери башталган, техника жана жумушчулар жетиштүү. Садыр Жапаров жергиликтүү тургундарга берген убадасын аткарып, маанилүү объектинин капиталдык оңдоосун баштоо ал үчүн маанилүү экенин белгиледи. Президент баса белгилегендей, жолдун курулушу Айдаркен жана Кадамжай шаарларынын тургундарынын бир катар көйгөйлөрүн чечүүгө, анын ичинде жол коопсуздугун камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Ал жолду заманбап талаптарга ылайык сапаттуу куруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчысы унаалардын үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу кыймылын камсыз кылуу максатында бул долбоордун бүтүрүлүшүн тездетүүнү тапшырды.